Дамыла былтыркы үшүрдү бере албай калдым эле. Кээ бир себептер менен азырда мүмкүнчүлүк болбой атат. Кандай кылсам болот? Жок, иншалла. Кулай Алла Таалам сизге берди да. 10 килограмм берди, 10 тонна берди. Үшүрдү бериңиз таксыр. Нафсиңизге алдырбаңыз. Кудай кааласа, бул үшүр ибадат, калганы тазаланат. Калгасына Аллахым береке берет. Калганына береке берет. Үшүрдү бербей койсоңуз касапат келет. Иншалла, Кудай кааласа, нафсиңизге кичине кыйнап коюңуз, эчтеке болбойт. Кудайым иншалла дагы жакшылыктарын берет. Мейлиби? Имамдарга асылуу болуп жатат. Эмне кылса болот? Имамдарга кандай асылуу болду? Асыл болуп атабы же кандай? Имамдарга кандай асылуу болуп жатат? Бул кыямат күнгө чейин болот таксыр. Пайгамбарыбызга асылган, сахабаларга асылган, бүгүнкү күнгө чейин Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху менен Умар разияллаху анху не деп келет шиялар? Асылган токтоттубу? Айша небизге токтоттубу? Абу Ханифага токтоттубу? Имам Бухарига токтоттубу? Имам Сарахсига токтоттубу? Кыжалат болбогула бул. Алла Таалам бардыгын орундатып коет. Биз бирөөгө асылбайлы, бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн абийирине кирбейли, андан коркойлу. Бирок иншалла асыла турган болсо, бул кыжалат болбосун. Иншалла өзүнүн динин, пейилин, мүнөзүн бузбасын, алып кете берсин. Бары жакшы болот. Тахиятул масжид. 2 ракат намазды отургандан кийин туруп окуса болобу? Эң жакшысы отурбай туруп окуш керек. Анан отуруп алган болсо, туруп окусаң ба, эчтеке эмес. Кээде макру убакта кирип каласың, анда тахиятул масжидтин ордунда зикир кыласың. Субханаллах, альхамдулилlah, ла иляха иллаллах, бул кайым макам болуп кетет. Себеп макру убакта пайгамбарыбыз тыйым салган намазды. Китептин автору көз жумган болсо, аны которуп же жаңылап чыгарса болобу? Болот. Эчтеке эмес. Жакшылык китеппи, жакшылыкка сооп болот. Ошо өлгөн кишиге сооп жетип турат. Эгерде ал укуктары сакталган деп китепте жазылган болсо, андан мураскорлору менен уруксат алыш керек мураскорлордон. Бир дамыла китеби сакталып мээнети бар. Китеби бул мал да. Мал мураска калат. Илим мураска калбайт. Мал мураска калат. Анда мурасынан сураш керек болот. Макулбу? Бирөөнүн акысын жегендин азабы кандай болот? Бирөөнүн акысын жегендин азабын угуп алыңыз. Эртеге кыямат күнү сиз анаңызга, апаңызга бир сооп бере албайсыз. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани деген күн келет. Апаңыз сизден качат, сиз апаңыздан качасыз. Балам, мен сени төрөдүм эле, чоңойттум эле, бир сооп берип койчу десе бере албайсыз. Мына бирок кимдин акысын жедиңиз го, ошого бересиз. Ошон үчүн яумул хасра деп коет, кыямат күн кайгы күнү. Кандай кайгы? Ушу анама бир сооп бере алмадым, Мына алиязу билла, мына ипласка бере апман дейсиз да. Бирок аяктагы ол ипласбы же сиз иплассызбы? Арга жок бересиз, зулумду кылдыңыз, гыйбат кылдыңыз, акысын жедиңиз, жала жаптыңыз, ошого сооп бересиз. Муфлис болосуз. Эгерде соопуңуз жок болсо, анын күнөөсүн мойнуңузга салат. Ошон үчүн туугандар, бирөөнүн акысын жегенден Аллахым сактасын, бул зулум, бул арам. Буга ибадат кабыл болбойт деген пайгамбарыбыз. Мойнунан сакыт болот, бирок Алланын алдында даража сооп болбойт ага. Апабызды көзү өткөн. Куран окуп сабакка барып жүрүп өттү. Жылдык дебей. Куран жарышы аялдарга өткөрүп берсек болобу? Апабыздын көзү өткөн, Куран окуп сабакка барып жүрүп өттү дейт. Жылдык дебей деген эмне деген бул? Жылдык кылбайлы ошонун ордуна баягы Куран жарышы кылып берсек болот аялдарга дейт. Машаалла, машаалла. Туугандар мындай. 3 күндөн кийин ихсан кылсаңыз боло берет. Күнүн тайындабай эле.
7'lik, 40, 51, 90, 1 yıl, 1 yarım yok bunday. Bunday bizde şariatımızda yok, bizde mazhabımızda yok. Biroq alhamdulillah mındayla bir aş berip ele tamak berip berbey, mına Kur'an'dan konkursu ötkörüp koysa mıktı olur. Bir yerde subhanallah bir beçara var eken, kembagal. Oşo uy salıp beriptir. Bir yerde su çıkarıptır, bir yerde medrese salıştı. Ar kандай uşunday. Sadakayı cariyanın soğuptoru egerde markumga barsın deseniz, sözsüz ele oşo koy soyup, жылкы soyup, al menen ele emes da. Ушундай жакшы иштер менен да садакай жарыянын соопторун жеткирсе болот. Болот таксы. Сакал чыгарганы лезвадан кырса болобу? Сакал чыгарганы лезвада кырса болобу? Жок, маздары бар, ошону сүйкөсөңүз болот, уруксат берет уламалар. Бирок лезва менен кырганга болбойт. Бизде харам.